Assalamu алейкум биздин YouTube каналдын катталуучулары, мекендештер, достор, саналаштар. Бүгүн Чикагода 12-июнь, 2 күндөн бери Чикагода жүрөбүз. Бүгүн Атайын Кодвайс академиясына, IT школасына атайын келдик. Ушул жерден абдан сонун видео тартып сиздерге маалымат бергенге аракет кылабыз. Азыр биз бул Кодвайс академия IT мектебинин ичине киргенден кийин Кыргызстандын чыган жигити Баткендин колуну Эсен Ниязов инүүбүз менен кезигип көптөгөн жакшынакай маалыматтарды алабыз. Анда Кудай буйруса кеттик, видеобузду уланталы. Достор, мен көчө күнү 11-июнь күнү кечкурун эсенимне чалгам. Эсениме чалып, эртең бир видео тарталы, мекендештерге маалымат берели десем, мага адресин жибербеген. Мен бул IT мектебине биринчи жолу келип атам, достор. Азыр ичине киребиз. Анан билбейм, азыр издешибиз мүмкүн. Анда чогуу кирели. Мына 22 деп турат. Ушул мекемеге. Достор, биз экинчи кабатка көтөрүлдүк. Азыр ушул жерден Ассаламу алейкум. Мына эсенибиз менен дагы кезигип калдык. Кош келипсиздер. Кандай турасыңар? Жакшы. Кириңиздер, ушул биздин Кодвайс академиясы. Офисибиз, биздин мектебибиз. Жакшы. Баягы видеонун астында сүйлөшүп алалы. Ушул видеону көргөндөн кийин мекендештердин баягы IT боюнча ой өзгөрүлүш керек да. Кээ бирөө көп кишилер билбейт да IT боюнчачы. Анан өзүң дагы эми баягы бул IT тармагында мастерсиң. Мастерский анан түшүндүрүп берсең, анан мекендештер түшүнүп, анан көбү IT-ге кетсе бизге жакшы болот. Сөзсүз ооба. Бул эмне кире бериш жакпы, Ушул жер кире бериш. Бизде негизи 2 офис бар. Бул жерде биз эме деп коебуз, сабак өтүлбөйт бул жерде. Бул жерде жөн эле кампус, эртең кечке жүрүшөт, анан өз алдынча окушат, даярданышат, анан интервьюга даярданышат. Бул жагында өзүнүн кухнясы бар, бул жакта ойной турган кинолор коюлат. Бирок мунун залдын аркы жагында экинчи эме бар, офис бар, зал. Ал жер эме да, эмне эле? Сабак өтүлө турган чоң аудитория. Бизде ошо мен келетип көрүп калдым. Бир 2 киши отурат. Да, могул жерде сүрөттөрдү көп көрүп атам. Булар кимдер? Булар биздин буга чейинки окуган студенттер. Азыр бизде 3-чү группа болуп атат. Ар бир группада ошо 40, 50, 60тан студент болот бизде. Ошол жердеги баягы элестер да. Ар кандай карасаңыздар, көп активитилер болот да бизде. Эми бизде окуу дегенде мындай болуп атпайбы? Келип эле анан эртең кечке эле окуу деле боло бербейт да. Бир аз эс алыш керек, ойнош керек, анан дагы башка бир активитилерди, пикниктерди кылыш керек, отуруп алып анан бир нерселерди майрамдаш керек. Ошол убактагы көз ирмемдер булар. Көз ирмемдер турат. Абдан сонун. Биздин студенттердин. Жакшы. Анда акырындан четинен көрө баштайлы. Ушул жерде биз көбүнчөсү мына ушул кампуста жүрөбүз. Биз өзүбүз дагы бурчта кабинетте отурабыз, командабыз. Анан бул жерде болсо 9 өзүнчө бөлмө бар. Мына карасаңыздар, мына Netflix, Meta, Microsoft, Google деген чоң Кыргызстанда, Америкадагы чоң IT компаниялардын аттары коюлган. Ал жерге студенттер өз алдынча отуруп алып сабак окушат. Мисалы үчүн карабайсыздар, студенттер азыр отурушат. Өз алдынча группа менен окушат да. Бизде сабактар кечинде болгон менен сабактан сырткары да окуш керек да. Сабактан сырткары окуш керек, даярданыш керек. Проекттерди беребиз аларга, ошол задачаларды аткарыш керек. Ошондо ушул кабинеттерге кирип бөлмөлөрдө өз алдынча отурушат. Силердин деген основной сабактар кечки саат 6-да башталабы, 6-дан бир 9-дарга чейин окуйсуңар. Бизде 2 группа болот өзү. Бир группа эртең менен саат 9-дан 1-ге чейин окуйт. Экинчи группа болсо кечиндеси, вечерний. Утренний бар, вечерний бар да. Бая шартка жараша болуш керек да. Кээ бирлер күндүз иштейт. Шарты жок болот. Анан жумушун бүтүрүп коюп, анан кечки саат 6-да келет. Анан саат 9-дарга чейин окуйбу? 6-дан баштап 10-го чейин. 10-го чейин окушат. Кээ бир кишилер болсо күндүз окуганга возможность бар. Эртең менен келишет, түшкө чейин окуп коет. Түштөн кийин спокойно жана кээ бир кафелерде иштегендер түштө баштайт да. Отуруңуздар, бул жерден шашпай отуруп сиздерге түшүндүрүп, IT боюнча. Бул жерде дагы эме бар. Мисалы, сабактардан сырткары дагы эме болуп калат да. Проекттер болуп калат. Анан бул жерде кино коюшат, ойношот, башка кылышат. Бир сире көрүп чыкпайлы я. Бир сире тааныштырып чыкпайсыңбы? Четинен. Бир сире анан мияка келип алып шашпай отуруп алып,
Анан акырындан сүйлөшө беребиз. Азыр саак азыркы учурда жок. Так, азыр саат канча болду? Саат 2-ден 40 өттү. Бизде азыркы учурда саактар болбой эле. Анткени эртең мененки группа бүттү. Кечиндеги группа кечинде саат 6-да келет. Бул жерде азыр Don't Enter дейт. Мен билбейм, может бул жерде интервью болот. Интервью болот. Маяка кирбей эле колду. Маякта бул жерде интервью болот. Интервью болот, займасып жатыр. Бул кабинет. Бул жерде да эч ким жок экен азыр. Бирок студенттер колдонгонго болот. Ичин көрсөк болобучу, болбойбу? Ичин көрсөк болот. Бир сыйра тартып койсо, баягы представление болсун да, ичи кандай экен деп. Мына бул жакта да мекендешибиз отурган турбайбы? Мына светти өчүрүп алып, спокойно, эч ким мешает этпейт, эшикти жаап алып. Программисттер ушундай болот да. Тынчтыкты жакшы көрүшөт, негизи. Тынч иштегенди жакшы көрүшөт. Абдан сон силер деген светти аябай сонун неме кылып турсаңар да, тандап турсаңар да. Могу яркий светчи, оранжевый свет деп койбу? Да. Абдан коозда көрүнөт экен көзгө. Фокус кылганга дагы жакшы да. Жакшы. Өчүрүп коеюн да. Ой, бул мешет этпейли. Акырын, эшикти акырын жаап алып. Мекендешибизге мешет этпейли. Эми кээ бирки студенттер өз алдынча тынч отуруп окуганды жакшы көрөт. Кээ бирки группалар бар, мисалы бул жерде группа менен отурушат. Анткени программаны үйрөнүп атканда, программированияны, IT-ни окуп атканда өз алдынча эле окуй берген дагы кичине эме, неудобно да. Бирөө менен мындай окуш керек, Анткени булар бүткөндөн кийин бир жерге барып жумушка кирет да. Жумушка киргенде булар команда менен иштешет. Только команда менен иштешет. Ошон үчүн буларга азыртадан баштап команда менен иштеген аябай важный да. Анан биз дагы окуунун программасында мындай кылабыз. Мисалы, бизде бир айталы 50 киши келсе, 40 киши, 50 киши келсе, 7-8ден кылып өзүнчө бөлөбүз дагы группаларга. Анан ар бирине өзүнчө проекттерди берип коебуз. Алар как реальный IT компанияда иштеген сыяктуу эле команда менен иштешет да. Команда менен иштейт. Команда менен иштегенди да билиш керек да, чынбы? Жаңы кийин баары жумушка орношкондо деле бир командага көнүш керек. Жок экен, бирок жок, бир сыйра тартып коелу, мына көрсөтүпчү. Көрдүңөрбү, баары аккуратно, таза, столдору коюп койгон, оранж свет дегендейчи. Компьютерлер турат, спокойно кирет, эшигин жаап алат. Акырындан окуй берет экен. Бул жакта студенттер отурат, бирок буларды тартканга болбойт го дейм. Да, булар азыр мыякта бир 3-4 студент отурушат. Андан ары кеттик анда. Андан кийин Microsoft. Microsoft компаниясын билесиздер да, аябай чоң компания. Бул ошонун атына коюлган. Бул жерде дагы. Жок, бул жерде деле кичине эчтеке деле болбойт го дейм. Мекендеште таарынбайт го дейм, Мына бул жакта дагы биздин мекендештер, карындаштар, инилер коурашып отурат, баягы жумуш боюнча эметип атасыңар го, обсуждение жасап. Кайсы проектти бүтүрүү эле? Эмне кылалы дегенсип. Жакшы. Азыр бул группа эме интервьюга даярдык болду. Интервьюга даярданып атабы. Анткени азыр биздин биринчи группабыз бүттү. Жок, интервью дегенге түшүнбөйт эм, бул жумушка киребиз деп атчыбы? Да, жумушка кире. Анткени группа бүттү да. Анан бүттү группа, андан кийин эме кылып атышат. Резюмелерин даярдап, өткөрүп койду. Да. Көрүп коелу. Бул жакта деле жер болсо кухня. Мына бул жакта деген эме кухня экен, спокойно каалаган учурда келишет, тамактарын ичип алышат турбайбы? Бул жерде өздөрүнүн тамактарын алып келип холодильникке коет. Андан кийин бул жакта кадимкидей эле обедин кылышат. Анан кечке чейин калса, кечки тамагын жешет. Бул жерде мындай кыламыз да, Алмазбек ака. Мисалы, максимально только окуганга условияны бүт баары түзүлгөн. Тамак дейби, ойнойм дейби, окуп сабак окуйм дейби, бирөөдөн жардам сурайм дейби, ошолордун баары ушул жерде да. Ошондой. Анан бул жерде дагы бир бөлмөбүз бар. Кызык. Окей. Бул жака дагы азыр уже кирип кетишиптир. Session бул кошумча сабак болот. Чыгы мыякта деле кичине көрсөтүп коелу. Мыякта дагы көп киши атат экен, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 чакты киши атат экен. Бул жерде негизи Амазондо бул эме. Азыр Америкага кыргыздар, көпчүлүк кыргыздар келбеди? Ооба. Жаңы эле мисалы ар кайсы жактан ошолордун көбүнчөсү английский жок. Английский билбейт да, сүйлөшпөйт. Биз бул жерде IT школабыз, бирок жакындан баштап эле бир канча 4 ай болуп калды. 4 айдан бери биз английский да окуп атабыз. Бул залдан английский окушат. Ушул залдан английский дагы окуп атышат. Абдан сонун экен. Анткени бизге көп сурашты да, силер да IT окутат экенсиңер, бирок окугубуз келет, бирок бизде английский жок дейт да. Анан Америкага жаңы келген үчүн
Английскийди билбейт, өзүңүз билесиз, эч нерсе кыла албайт да. Даже жумушка дагы барып, бир жакшы жумушка иштей албайт, сүйлөсө түшүнбөйт. Ошон үчүн аны ушул жакта ачканбыз. Абдан сонун. Английскийди азыр окуп атышат. 3-4 группа болуп. Негизи кийин деле баягы интервью болот деп атпайсыңарбы? Бир жумушка кирип атканда кыргызча же орусча жооп беришпейт да? Жалаң англисче жооп беришет да. Жалаң англисче жооп беришет. Бул жакта болсо спортко ылайык комната экен. Бул жерде болсо теннис. Эми ошол ойношот, келип эс алышат, чарчашат. Жакшы, мына биякта настольный теннистин шариктери абдан көп экен, жерлери жерсинин баары. Жыйнап коюп ойношот экен, абдан сонун. Ошондой. Бул жагында болсо көл бар, сырты. Мен деген эме кылам. Азыр деген баягы видеону тартып бүткөндөн кийин эшикке чыгып, ушул Codewise академиясынын сыртын көрсөтүп, үстүнөн дрон учуруп, мояңарда абдан сонун суу бар экен, ар жакта чоң жолдор бар экен, кооз имараттар бар экен, бир сыра дрон учурабыз. Бир сыра көрсөтүп коебуз. Анда кеттик кийинки кабинеттерге. Кийинкиси Tesla. Да, кабинет. Бул жакта Tesla деп жазылып турат. Же бул Tesla деп не өзүңөр эле ат коюп койдуңарбы? Биз ат койгонбуз өзүбүз да. Өзүбүз ат койгонбуз, ар бир кабинеттерге ошондой бергенбиз. Бул жерде ошо биз өзүбүздүн офисибиз. Жакшы. Бул жерде биз отурабыз, команда отурат, Улукбек, биздин эме партнер Codewise академиясында. Анан бул жерде мына карасаңыз оборудованиялар бар. Анткени биз бул жерде контент тартабыз, видеолорду, курстардын видеолорун чыгарабыз. Анан бул жакта да болуп атат азыр. Контент эмелери бар, видеолору жасалып атат. Ошол. Бул жерде мындай офис, анан студия да. Студия, өзүңөргө керектүү видеолорду, маалыматтарды мыяктан тартып, мына аябай качественный микрофондор экен. Булар менен анан өзүңөрдүн керектүү сайттарга коюп турасыңар, маалымат бериш үчүн. Азыр пландап атабыз ошол онлайндагы эметебиз деп. Онлайнга да чыгабыз, Кыргызстанда, мүмкүн башка Америкадан башка жактагыларга дагы доступный болсун деп. Жакшы. Ошондой. Негизи Кыргызстанда отуруп, же Европада отуруп, же Россияда отуруп онлайн окуса болот да? Негизи онлайн окуса болот. Окутасыңар да. Бизде онлайн бар. Азыр бир видеонун акыр жагында жалаң эме жөнүндө сүйлөшөлү. Кантип окуса болот, кантип катталса болот, канча акча турат. Кыргызстанда дагы баягы силер ачкан IT мектеп иштеп атабы же иштебей эле? Иштеп атат. Ал жөнүндө да сүйлөшөбүз, маалыматты беребиз. Ата көптөгөн мекендештер сурап атат азыркыга чейин. Азыр ошол эми аркы жактагы эмесин көрсөтүп кетейин. Азыр башка жакта дагы бөлмөлөрү бар экен, кабинеттери бар экен, ошол жакта азыр көрүп келебиз. Codewise деп ким ойлоп чыкты? Логотипиңерди, атын? Команда мененби? Codewise деп мен ат койгом. Өзүң ойлоп команда. Да, биз өзү бул жерде ошол Беназир деген кыз, мен студентим. Беназирдин эмеси, жолдошу Улукбек жана студиядагы. Ошолор семейный, анан биз партнербуз. Чогуу иштетесиң. Мен кайдан көрдүм деп атпайм, видеодон көргөм да. Вот Беназир, мен партнерим келатат. Азыр кичине учурашып эметип коелу. Биз дагы көптөгөн видеолордон карындашыбызды көрүп жүрөбүз. Келиңиз. Кандай турасыңар? Мына атайын Чикагого келип, силердин IT мектебиңерди кичине видеого тартып, мекендештерге маалымат берели деп атабыз. Анда мекендештерибиз биздин YouTube каналдагы катталуучулар менен учурашып, анан анча-мынча сөз сүйлөп коебуз. Мен ордума бүт айтып койсун. Мен азыр шашып атып элем, интервью болуп. Азыр Беназир болсо көбүнчөсү ошо жаңы бүтүргөн группа менен интервьюларда, анан аларга жумушка киргенге жардам берет. Кылып да, ошолордун документациясын. Силерде деген азыр деген бүткөн студенттер бар да. Ошолор эми жумушка кирет да. Ошолорго жардам берет турбайсыңарбы? Алар азыр жумуштарга подавать этип, интервьюларды өтүп, рекрутердер менен сүйлөшүп, ушундай ар кандай процесстерде жүрүшөт. Анан кичине переживать этишет, стресс болушат, ошон үчүн алар өтө стресс болуп, мындай керектүү жерлерден өзүн жоготуп албасын деп, жанында отуруп мындай поддержка кылам да. Интервьюну өзүлөрү өтүшөт, бирок керектүү жерлерден мындай эмнени айтаарын билбей ойлонуп калса, жардам бере коем, мынтип айт депчи. Азыркы учурда деген баягы интервьюнун баары онлайн болуп атпайбы? Бүт онлайн. Жумушка барып, алардыга маңдай тескиге отуруп алып сүйлөшпөйт. Мыяктан деген компьютер менен эле онлайн эле интервью болот.
Анан акырындан жардам берет экенсиңер да. Малатсы, ошончу керек. Көбүнчөсү аябай жакшы билсе дагы, анткени интервьюну өтүп атканда нервничать кетип сүйлөй албай калышат. Эң эле простой вопросторго кээде жооп бере албай калышат. Анан интервью өткөндөн эмнеге аны жооп бере алган жоксуң десем, билбейм, мен азыр ойлонсом ответ билет элем, бирок ошондо переживать этип ушуну сүйлөй албай калдым деп ушинтип айтышат да. Ошон үчүн ошондой моменттарда аз болот кичине поддержка кылып коюп атабыз. Анан ушинтип жумуштап кетип атышат биздин балдар. Азаматсыңар, негизи азаматсыңар да. Мына биздин Кыргыздан чыган карындаштары, инилери канча мекенден алыс жерге келип алып, күркүрөп ушундай IT мектебин ачып, мекендештердин баардыгына жардам берип, окутуп, чокутуп дегендей. Анан англисчеде үйрөтүп, көбү билбейт англисче. Аларга үйрөтүп, аларды жумушка орноштуруп, интервьюсунан өткөрүп, силердин эмгегиңер чоң да. Алар деген силер деген мындай мектеп ачпасаңар көптөгөн мекендештерибиз жана кара жумуш менен эле карындаштарыбыз бала багып, кемпирлерди багып жүрө бермек. Ошо силер ачып, ошолорго жардам берип, чакырып, онлайн, офлайн окуткан үчүн ошолор турмуштарын өзгөртүп, жакшы жашоого түрткү берип атасыңар да. Азаматсыңар да. Силерге сөз жок да, мактай берсе сөз түгөнбөйт. Дагы жакшы, бул жакта дагы көрөт экен. Да, мына бул жакын эле ошол өзүнчө атайын өзүнчө ачканбыз да. Анткени бул жерде сабак болгон учурда тиги жакта элдер өз алдынча группа менен дагы башка интервьюлар, дагы башка нерселерге мешайт этпеш керек. Мындай айтканда. Ошон үчүн ушул жер өзүнчө ачылган. Тиги жакта отуруп, мугалим отуруп сабак берет. Мен демонстрация кылып коеюн. Саламатсыздар, кандай турасыздар? Окуу жакшыбы? Мына ушул жерден биз отуруп, мен мисалы сабак өткөн учурда, ушул жерден туруп сабак берем. Бул жерден бардык студенттер болот. Анан онлайн студенттер болот. Онлайндагы. Мияктан сабак өтүп аткан учурда онлайндагы силерди көрүп турушат, абдан сонун. Бул жакта бүт оборудованиялар бар түзүлгөн. Ушул жерден сабак болгондо эле ошону эле онлайндагы карап, бизге бул жактан көрүнөт, онлайндагылар кандай отурат, эмне кылып атышат, ошол жерден контролдоп. Онлайндагыларды дагы. Бул деген эмне атайын жана монитор иштеш үчүн кичине эмерээк кой, мындай күңгүртүрөөк, мындай жарык эмес, атайын жасап койсоңар да. Проектор иштегенде мияктан даана көрүнүш керек, ошондой үчүн проекторду койгонбуз. Силер бир сабак өткөндө моякта канча киши отуруп калышы мүмкүн? Бул жерде офлайн класстын ичинде ар кандай, мисалы, кээ бирки группалар бар. Азыркы мисалы жаңы группада бир 35-40, по-моему, ушундай да. Таксан билбейм, ошол 35-40тай бар, дагы анан онлайндагылар бар. Кээ бирки группалар бар, алар кичинекей группалар бар. Мисалы, бул жерде 17-18 отурган группалар бар. Ушундай да, эми группаларга карап ар кандай. Жакшы. Ошондой. Мына бул жакта бүт условия бар экен. Зал абдан чоң экен. Мияка деген доскалардын баарын коюп туруп, миякта деген проекторлор турат. Проектордун 2 экраны бар экен. Бул жакка отурушат. Эсен инибиз бүт баарын такылдатып, бүт баарын үйрөтүп турат экен да, булар конспект кылып, жазып. Да. Жакшы, абдан сонун. Ошо 6 ай окушат да ушул жерде. Катты окушат 6 ай. 6 айдан кийин тиги жакка өтүп, интервьюларда, компанияларга резюмесин жиберип, интервьюлардан өтүп, собеседованиялар болот, башка болот, ушинтип атып кетишет. Жакшы, бул жакка эс алышат экен да, отуруп алып. 4 киши атат экен, эс алышат экен. Дагы эме барбы жана кабинеттериңер, бөлмөңөр жушу менен бүтпүбү? Ушул, бул жерде намазкана бар. Намазкана да бар экен, жакшы бул. Азыр деген дагы көрсөтө турган жер барбы же болдубу? Болсо, анда бир жерге барып, шашпай отуруп, тынчыраак жерге. Андан кичине мелочураак жерлерин карайлы анда. Могул жерге отурсак да болот. Жүр анда мияка отурбайлы анда, Кандай экен? Бул жакта азыр сабак жок да, тынч да. Тынч болсо анда бул жакка отуралы. Бул жактан биздин операторубуз тартсын. Болот. Анда мындай кылалы, бул жакка отуралы дагы акырындан кеңешели. Анда биринчи эле вопрос. Эсен иниме суроо бергенден коркуп атам да, анткени деген бул деген такылдап тарс суроо бербесең деле баарын айтып салат да. Бул жакка окуш үчүн эмне кылыш керек? Мына бир мекендеш келди, силердин окууга окуйм десе эмне кылыш керек? Каяктан силерди табыш керек? Сайтыңар барбы? Канча турат?
канча окуйт, канча төлөйт, бөлүп төлөсө болобу, бир төлөсө болобу, ошо боюнча да. Окей. Бул биринчиден Американын маркетиге багытталган. Биринчи эле айтчу нерсе, азыр IT дегенде IT бүт эле жакта актуальный да. Мисалы үчүн Кыргызстанда дагы актуальный, Европада, Россия, Америка. Именно Codewise академиясы көбүнчөсү негизинен ошол Америкадагы элдер үчүн багытталган. Анткени биз бул жерде IT-нин SDET деген направлениясы бар. Автоматизация, тестировщик деп коет да. Ошол направленияны американский компанияларга трейн кылабыз, үйрөтөбүз. Жакшы. Багыты боюнча ошол. Анан бул жерге окуш үчүн сөзсүз түрдө англис тилди билиш керек. Англисче болот сабактардын баары. Өзүбүз дагы англисче сүйлөйбүз. Кстати, бул мектепте негизи эле биз башка тилде сүйлөгөнгө уруксат жок. Анткени бизге көбүнчөсү кыргыздар келет. Биз азыр эмне кылалы? Англисчеге өтөлбү. Анткени мындай да, Алмаз байке, мисалы азыр көрдүңүз го, собеседованиялар болуп атат, интервьюлардан өтүш керек, башка кылыш керек. Негизи Америкада жумушка киргенде өзүңдүн мындай код жазган, анан компьютерди жакшы билгени ал сөзсүз керек. Бирок андан дагы ар бир кандидатта өзүнүн эмеси англис тил скиллстери, soft skills деп коет, ошо soft skillстери жакшы болуш керек. Ал адамдарга түшүндүрүп бериши, анан кандай учурларда эмне кылыш керек, ошолорду жакшы айта ээн эркин сүйлөй алыш керек да. Анан бизде билесиз да, кыргыздар көбүнчөсү достору менен эле жашайт, анан үйдөгүлөр менен сүйлөшөт, же жолдо эле кара жумушта жүрөт. Ошон үчүн англиски даже бир 5-6 жылдан бери жүрсө дагы слабый да. Ошон үчүн бул жерде ошундай эме кылып койгонбуз, правила койгонбуз да. Ошо правиланын негизинде бул жерде сөзсүз түрдө эрежеси англисче сүйлөйт, өркүндөтөт. Ошол анан окуш үчүн бул жерге ошол англис тилди билип, анан окууну бүткөндөн кийин work authorization болуш керек, болуш керек. Анткени компанияга жумушка кириш үчүн. Анан убактысы болуш керек. Азыркы учурда бизде 5 күн болот жумасына. Күн сайын 4 сааттан сабак болот. Ошол убакыттары бош болуш керек. Бизде эрте мененки, анан кечки группа бар. Көбүнчөсү эрте мененки группада эмелер, мамычкалар да. Апа үйдө балдары менен отуруп калган апалар бар. Бирок ошолор мисалы күндүзү балдарын мектепке жиберет же садикке берет, башка кылат. Андан кийин өзү бош. Ошон үчүн анан эрте мененки группада көбүнчөсү окуп атышат да. Кечки группалар бар. Кечки группада дагы көбүнчөсү мындай иштегендер бар. Күндүзү иштейт, анан кечиндеси келип бул жакта сабак алышат. Ошон үчүн эки группа кайсынысына туура келсе, өзүнүн убактысы ошого жазыла берсе болот. Болот. 6 ай окуйт турбайбы? Бул жерде 6 ай окуйт. 6 айдан кийин маркетке чыгып, ошо рынокко чыгып, собеседованиядан өтүп, башка кылып, минимальный $100,000 контракт менен жумушка кирип атышат. Ошол айтыга жылына мекендештерге да түшүндүрүп коюш керек да. Жылына $100,000 менен контракт түзүп кирип атканда, кээ бирөө ойлошот да, ошо 100,000ди булар чөнтөгүнө алат да, банковский. Бул жакта дагы иштешет да, жанагы эмеге, W2-га иштешет, 1099 иштейт. Программисттер ошо жумушка кирип 100,000ге түзгөндө 100,000 колго тийбейт. Анын какой-то бир 20,000 же 30,000 мен билбейм. Зарплатага берип атканда эле уже налогду кармап калышат да. Мисалы мындай болот да, мисалы 100,000 дегенде бул 100,000, 120,000, 130, 140 ар кандай болушу мүмкүн. Биринчиден, бирок сиз айткандай налогторду сразу кесет. Налогторду кесет, колуна азыраак келет. Андан сырткары, мисалы 100,000 десе, 100,000ден аябай эле көп акча негизи келет. Анткени чоң компанияда иштеген үчүн ал жакта бенефиттер бар го. Кошумча дагы, кошумча страховка берет. Кошумча дагы paid vacation деп коет. Командировка. Иштебесе дагы бир где-то 1 айдай айлык төлөй берет. Аны эс алып келе берет да, ар кандай нерсе. Отпуска сыяктуубу? Отпуска да. Отпуска. Анан же болбосо дагы бир башка жактарга барат. Кыскасы компаниядан компанияга өзгөрө берет. Ар кандай компаниялар бар да эми. Мисалы мен бир досумду билем, ал эмеде иштейт, Wayfair'де иштейт, мебелдерди саткан. Ошол мебелдерди алса өзү, как сотрудник катары, аябай чоң эмеси бар, скидкасы бар. Ушуга окшогон мындай толтура бенефиттер бар да.
Анан бир суроону кошо кетеличи. Көп мекендештер суроо берип калат. Трак айдоочулар көп акча табабы же IT'де иштегендер көп акча табабы деп. Мен аларга мындай түшүндүрүп берип атам, туура түшүндүрүп берип атамбы? Бул дагы опыт керек. IT'де жаңы киргенде опыт аз болот. Анан 1 жыл өтөт, 2 жыл өтөт, 3 жыл өтөт, 4 жыл өткөн сайын канчалык опыт көп болгон сайын анан акчасы да көбөйүшү мүмкүн, чынбы? Анан мен деген бир угуп калгамда, же сен айттың беле, же бирөө айтты беле? Мен тааныштарым бар Америкада. 1 жылда 200-250 миң, даже 300 миңге чейин тапкан IT'де тапкандар бар. Бар. IT'де мисалы мындай да, байке, IT'де ар кандай компаниялар бар. Мисалы үчүн биздин биринчи группадан бүтүргөн, жаңы эле бүтүргөн бир студент бар эле. Алныкы мындай кап айтпасам ушу бонус да бир нерселери кошулуп атып, бир 160-170 миңге чейин чыгып кеткен да. Бул бир эле жумуш. Анан азыр биздикилер көбүнчөсү бул IT'де кичине опыт алгандан кийин, үйрөнгөндөн кийин жумушу жеңил эле да, көп деле кыйын эмес. Күнүнө там 2-3 саат иштейт максимум. 2 жумушта иштегендер бар. Мисалы, 2 жумушту 150 миңден контракт менен алса, бул уже 300 миң доллар. То есть ал дагы сиз айткандай өзүнүн эмесине карат да, өзүнүн кандай жөндөмдүүлүгүнө. Эгер жакшы жөндө өздөштүрүп алса, жакшы билип алса, көп мүмкүнчүлүктөр көп кыскасы. Анан эмеде турбайбы? Программист болуп иштегенден кийин убакыт абдан көп болот экен. Кээ бирөөлөр азыркы учурда офиске 1 же 2 күн барып коюшат экен, понедельник, четверг. Калган күндөрү үйдө отуруп эле 3-4 саат иштеп туруп, берген немесин жасап коет экен да, анан кечкурун чыгып алып анан таксовать этсе болот экен, дополнительный доходдор болот экен. Кээ бир айтишниктер деген кечинде чыгып, эртемегенге чейин иштеп, мына мен дагы кайнем иштеп келди, 9 саат иштедим дейт. Өзү программист. Бош учурда иштеди. Канча таптың десем, 9 саатта $420 таап келдим дейт да. Бул күн сайын эле боло бербейт экен да. Бир күнү 200, бир күнү 300, жакшы болсо 400-450ге чейин чыгып кетет экен да. Мен бир таанышым бар эле, эме ноутбугуну көтөрүп алып, өзү жумушта жүрөт, бирок эмеге тракка чыгып кетет. Тракта жүрөт да. Андайлар деле бар болуш керек. Ошондойлор да бар, ооба. Анткени ал жерде мисалы үйдөн иштеп атат да. Эме ремонт да жумушу, удаленно. Анан ал какая разница, ал үйдө отурабы же тракта жүрөбү да. Ошон үчүн өзү ушун чыгып кеткен да, өзүнүн трагы бар эле. Жаңы жумуш таптык. Айтишник тракист деген. Айтишник тракист. Мына IT'де да трактор иштесеңер мына анда абдан сонун болот экен. Анан бул канча эмете мекендештер канча төлөш керек бул окуу жайга? Кандай төлөйт? Контракт ар кандай бизде 3 пландагы контракт бар. Эң мындай бир төлөгөндө төлөп салса, $8,5 миң төлөйт. $8,5 миң бардык контрагы биригип. Эгерде мен $8,5 миң бир төлөгөндө төлөй албайм, ай сайын төлөйм десе, анда 6 ай, анда $12 миң болот. Бирок анын 50%-ын эле төлөйт 6 айдын ичинде. То есть $1000 ай сайын төлөп турат. Окуун бүтөт, андан кийин жумушка кирет. Жумушка кирип, анан акча таап баштагандан кийин анан кайра дагы 6 миңин төлөп коет. Жакшы, мен ушуну көп уккам да. Например, 10 миң, 12 миң, 8 миң ар кандай суммадан анан жарымын окуп аткан учурда төлөйт экен, жарымын жумушка киргенде. Үчүнчүсү? Үчүнчүсү болсо $16 миң. Ал болсо $1000 берет, как взнос берет. Андан кийин эч нерсе бербейт. Калган 15 миң? Калган 15 миңин жумуш бул жакта окуп бүтүрөт, андан кийин бул жакта жүрөт, биздин поддержкабызды алат, жумушка кирет, андан кийин анан калган 15 миң төлөйт. Азыр андай эме кой, азыр мен сага $1000 берейин. Анан деген тракта иштеп жүрөйүн. Анан калган 15 миңди кийин берем деп койсуз. Тамашалап атат. Ошондой кылып. Жакшы, эме ар кандай условиялар бар экен да. Кээ бирөөнө тиги условия жагат, кээ бирөөнө мындай условия жагат. Ар кандай шартта. Мисалы бар да, мисалы мындай кылгандар бар. Мен аябай окугум келет дейт. Бирок мен азыр чын эле убакыт эмем жок, условиям жок дейт да, шартым жок төлөгөнгө дейт. Хорошо, алар кирет, $1000 төлөп коет да, бүтүрүп, жумушка киргенден кийин зато кымбатыраак төлөйт, бирок зато төлөбөйт да башында. Анан силер ошолор менен мындай договор түзүп эметип койсуңар да. Же бир паспорттун копиясын алып, же кандай кылып, ар кандай адамдар бар да, ар кандай $1000 төлөп туруп окууну бүтүп анан кетти, кайдан табасың аны?
контракт түзөт. Контракт түзүп бирдеме болбосо. Договор бар. А онлайн окугандарчы, например, Кыргызстанда отуруп эле силердиги офлайн, онлайн, Онлайн. Бул азыр офлайндын эмелери. Онлайндыкы ушул эле, только ошол суммалары бир аз азыраак да. Мисалы, онлайн окуп туруп бир төлөп салса 7000 төлөйт. Анан онлайн туруп бөлүп төлөйм десе, анда 800дөн ай сайын 800дөн төлөйт. Анан контрагы дагы 10.000 болот. Анан же болбосо ошо жанагындай баягы төлөп туруп окуйм десе, дагы 1-2 миңден азайып кетет да. го. 2 миңден азайып. А эми болсочу, жана көптөгөн мекендештер азыркыга чейин сурай берип атат, эсен инибиз кетип калды Кыргызстандан дачы. Американын көздөй кайра кетип калды. Бирок эми кеткенде мыяктан иш кылып жаңы мектеп ачып атпайсың. Ошол Кыргызстандагы мектеп эмне болду дейт. Мен көбүн айтып атам да. Мен эсен иним менен бир жолу Инстаграмдан түз эфир өткөргөнбүз. Жакшы интервью өткөрүп, мекендештерге маалымат бергенбиз. Ошондо өзүң айтсаң керек. Восток 5-те, Гражданский 119-да. Биздин мектеп бар, ошол жака баргыла деп. Анан кээ бир мекендештер айтат, аяка барсак мектеп жок деп айтып атат деп. Мен 2020-жылы Кыргызстанга барып, ошо кидет 2 жыл жүрүпмүн да. 2 жыл жүрүп кайра келипмин. Кыргызстандан эмнеге кетип калдың, анан эмнеге келдиң деген аркан мага деле айткандар бар да. Кыргызстандан биз кылчу нерселерди жасадык. Ал жерде азыркы учурда Pixoft House деп аталат биздин школабыз. Чоң IT колледж. Бул жер азыр кичинекей болуп калат анын ардындачы. Ал жерде деген 250-300 студент окуйт. Өзүнчө эле мектеп турбайбы? Кадимки эле. Кадимки эле мурда колледж болгон ал жер. Ошо колледждин зданиясын алганбыз дагы, анан ошол жерге биз IT школа ачканбыз. Ал жерде деген 20дан ашык адам иштейт. Толтура менторлор, мугалимдер, башкалар. Кыргыз тилинде айтини окутабыз. Кыргыз тил, анан англис тилинде. Эми айтини кыргызча толугу менен окута албайт экенбиз, бирок мындай түшүндүрүлмөсү башкасы болуп, кыргызча, англисче айти окутуп жатышат. Бүгүнкү күндө дагы биздин менеджмент, биздин мугалимдер, башкалар баары бар. Студенттер окуп атышат. Ал жерде дагы буйруса мына 2 жылдын ичинде жүздөгөн биздин мекендештерди, жаштарды, энелерди, карындаштарды окутуп бүтүрдүк. Бүтүп, даже иштеп жүргөндөр бар. Биздин дагы өзүбүздүн IT компания бар да. Ошол биздин өзүбүздүн командага кирип, ошол жакта биздин Америкадан проекттерди жиберебиз. Ошол проекттерде иштеп жүргөндөр бар. Күндө аябай жакшы айлык алышат Кыргызстандын деңгээлинде. $1000, $500, $1,500, $2,000 чейин алгандар бар. Ошол иштеп анда ошондой эле экен да. Иштеп атыптыр, барыңыздар, Гражданский 119, аяктагы Кыргызстандын төлөмү дагы арзан. Күн сайын келип ар жакта офлайн окуса $800, 9 айда төлөйт, $800 болуш керек. 9 ай сайын бөлүнөт да, ай сайын бөлүнөт. Онлайн окуса аяктан жок. Онлайн окуса кичине арзаныраак белеш. Мен ошол эмелеринде даже жок, мен эсимде, азыр айтайынбы? Эгер күн сайын келип ошол жака барып окусаңар, $1000 болчу да 9 айга. Эгер онлайн окусаңар $800 болчу да. Эми ошол Кыргызстандын окуусу менен Американын окуусунун баасын салыштырып көрбөйсүңөрбү? Америкага келгенге чейин ошончо мекендештерге айтып атпайсызбы? Убактыңарды кетирбей ошол жактан окуп албайсыңар деп. Эми ошол жакты бүтүп келген мекендеш бул жактан Америкага жумушка кире алабы? Ооба, кире алат. Бул жака келгенден кийин ошол кадимкидей эле өзүнүн эмеси знанияны алат да, билимди алат. Болгону бул жака келгенден кийин үстүнөн дополнительно бул Американын рыногун бир аз түшүнүш керек. Ал жакта биз эми отуруп алып Американын рыногун түшүндүрбөйбүз да. Бул жака келгенден кийин негизги знанияны алган болот уже. Негизги билимди. Ал негизги билим эмне? Ошо код жазуу да. Технический жагы. Андан сырткары бул жактын маркетин, бул жактын рыногун жагы түшүнүп алыш керек. Жок, кантип түшүнөт? Ал үчүн бул жака келиш керек. Бул жака келип консультация алат, анын резюмесин жазганды бир аз өзгөртөт. Стилдери башка да, бул жакта Американын стилдери бир аз башкача. Эми ошолор келип туруп, ошондай кыл десе силер жөн эле жардам бересиңерби же дополнительный бир суммага жардам бересиңерби? Жол көрсөтүп коебуз. Жол көрсөтүп коесуң. Жол көрсөтөбүз, поддержка алабыз. Ал жакта маселе жок. Ошон үчүн мага дагы байланышып калышат да. Мен быйыл грин карта утуп алдым, кийинки жылы барам. Ошого пока азыр мен айтини окуй берейин дегендер бар да. Бизде ошол Pixoft House'да окушат.
Как раз ошол жактан даярданып анан бул жака келишет да. Эми ошол жакта Кыргызстанды бүтүп келсе жакшы, мияка келип жумуш тапса болот экен, иштесе болот экен. Анан деген ушул видеонун ылдый жагына биз эме кылып койсок болобу? Мияктын адресин жазып койсок болот, А может телефондор болсо, кээ бир мекендештери баягы ушундай мекендештер бар да. Эме кылгыс жеңил эме жолду издешет да. Бир телефон жазып койсоң, өзүнүн соткасын чыгарат да, телефон менен чалат. Алло, ассаламу алейкум. Силер айтыны окутасыңарбы? Окутасыңар. Бүттү, сүйлөшүп алышат да. Анан көбү анан тиги сайт, бул сайт дегенде анан кээ бирөө дагы ушундай адамдар бар экен. Ошого дагы жалкоолук кылабы, же эмне кылат? Ай таппай койдум, ал сайт кайсы личный суроолорду бере баштайт да. Маалыматтарын беребиз, ушул видеонун астына. Беребиз. Анан бири кызыктыра турган суроолор болуп атат. Абдан көп мекендештерди кызыктырат. Эсен инибиз дейт кээ бирөө, эсен агабыз дейт. Биздин мекендешибиз, биздин жердешибиз дейт. Сүйүүсүн кайдан таап алды дейт. Кантип каяктан сүйлөшүп калдың, кантип үйлөнүп калдың? Я банча-мынча көп кызык да мекендештерге. Кызык. Мен ошол бул 1 жыл болду үйлөнгөнүмө. Азыр мен да Кыргызстанга кетип атам. Ушул жума пятница күнү учам. Убактылуубу? Да, убактылуу барып ошо келинчегимди алып келгени. Мен келинчегим Кыргызстанда да, Бишкекте. Мияка алып келген жок белең? Бир келип каникулда, ал окууну акыркы жыл болчу да. Анан бул жака келип, бул жакта жүрүп, анан окуусу башталганда, сабактары башталганда кайра кетип, азыр окуусу бүттү. Мед академияны бүттү буюрса. Ошо анан мен ашы как раз барып, кайра дагы 3 жума жүрүп, ошонун окууларын бүт дипломун алгандан кийин анан кайра бул жака алып келесиңер. Анткени силер деген жана сүрөттөрдү коюп ийбедиңерби? Үстү ачык машина менен жанагы эмне деп койчу эле? Баягы жаңы үйлөнгөндө эмне деп койчу? Путешествияга чыгышат го? Ханимунда. Ошентип үстү ачык машинага отуруп алып, тияка кыдырып, бир тарзанкалардан түшүп, тигиндей мындай кооз сүрөттөрдү көрүп калдык да. Анан ошо көп мекендештер Гавайда болчу. Пайда болду да. Гавайда эс алдыңарбы? Гавайда болчу. Ошо келгенде болчу да, кышында. Келип каникулда. Эми келинчегим менен биз мен Америкада жүргөндө эле тааныш болчубуз. Тааныш болчусуңар. Анан сүйлөшүп, мындай дос катары сүйлөшүп жүрчүбүз. Өзү Токтогулдан болот. Жакшы. Ошол өзү ошо шаарда Бишкекте өскөн, төрөлгөн эмес, ошол жакта окуган. Ошол анан өзү мед академияны бүтүп, өзү ошол эме стоматолог да, кесиби боюнча. Эми Кудай буйрса бул жака келгенде бир окууларын улантып, мияктан бир сертификат алып, ошо стоматология жактан кетсе, Чикагодан бир зыңкыйган бир стоматологический клиника ачылса сонун болмок да мекендештерге. Азыр да, ошо азыр дилема болот, ойлонуп атабыз, кайсы же айтиге кетип калыш. Ишенич жок деп койчу, ишенич жок деп койчу. Пока ойлонуп элекпиз. Бирок да көрөбүз буюрса. Бир чети айти сонун болот атпайбы? Айти сонун болот. Азыр деген бизде деген Гавайиде биздин мекендештер жасайт. Бакыт менен Айдана болуш керек. Экөө тең айтиде, экөө тең Гавайиде видеолорун көрүп каласыз. Булар иштейби же иштебейби дебиз да. Бул пальмалардын үстүндө жүрөт, океан жээгинде жүрөт, балдар менен бассейнде жүрөт. Булар иштейби иштебейби деп. Көрсө айтиштектердин айтинин жумушу ушундай экен да. Каалаган жерге барасың, интернет бар, иштей бересиң да жыргап. Андан тышкары алар дагы баягы бир үйлөрдү алып, кайра арендага берип ушундай бизнес ачып алган да, дополнительный доход. Ошонусу жакшы сиз айткандайчы, мисалы мен кээ бир бул бакыт байкелер го Американын ичинде жүрөт. Мен тааныштарым бар, алар вообще башка мамлекетке кетип калышат, башка өлкөгө. Мисалы Кыргызстанга деле кетип калышат, же болбосо Европага, Дубайга, башка жака кетип калышат, бирок иштеп жүрүшөт. Ошондой да, мындай булар эс алып жүрөбү же эмне кылып жүрөт? Ошондой. Мына айтинин трак диспетчери менен окшоштук жагы бар экен да. Менин дагы диспетчерим Данияр азыр 2 айдан бери Кыргызстанда жүрөт. Мага ошол жакта жатып алып эле жүктөрдү таап берип, кадимкидей эле Америкада алган айлыгын ошол жактан деле алып атат да. Айти үйрөнүп алдың, Америкага кел, иште. Бир учурда бир компания менен договор түзүп, жумушуң болсо Кыргызстанга барып жашай бер, иштей бер, айлыгыңды ала бересиң. Абдан сонун. Удобный да? Жакшы. Ошондой. Эсен инибиз менен мен телефон менен таанышып калгам. Экөөбүз сүйлөшкөнбүз, анда Кыргызстанда болчу. Анан мен суранып, түз эфир кылып, Инстаграмда маалымат бергенбиз. Жана айти мектепти жөнүндө айтып берип, анан мен экинчи жолу кезип атам азыр.
биринчи жолу баягы Нооруз болуп, Чикагода мекендештер кезиккенде экөөбүз кезигип, жакшы учурашып, анан кете бир ашып кетсе 3 мүнөт сүйлөшкөнбүз. Ошондо эсен иним өзү айтып калган, бир убактыңыз болгондо бул жакка келгиле, мекендештерге маалымат берели. Жакшы, абдан сүйүнүп атам. Жакшы тааныштык, сүйлөштүк, когураштык, чер жазыштык дегендей. Азаматсыңар. Ошондой. Азыр эми мындай да Алмаз байке, көп эле адамдар биз мисалы айтиге кыргыздар киргени бир канча болду? Бир 6 жыл эле болду. Мен эң биринчилерден болуп киргем айтиге. Анан ага чейин мен өзүм дагы эле таксиде, тракта иштегем да, көп эле. Анан магазинде иштеген, башка жакта. Ал кезде маалымат доступный эмес эле да. Действительно мындай американский компанияларга айтишник болуп жумушка кирсе болобу, болбойбу даже билбейт элек да. Анан көрсө мындай ичинен кирип көрдүк, системасын түшүндүк, рынокты түшүндүк. Көрсө бизге чейин эле башка улуттагы, башка эмелер, мисалы индустар болобу, Украиндагы башка улуттагылар, алар мурдатан эле жүргөн экен да. Ушундай айтын окуп кыскача бир 6 ай окуп. Бизге эми эле бул маалыматтар доступный болуп, азыр уже менин эле 600дөн ашык студентим бар да. Азыр биякта, Америкада, Кыргызстан, эмеде, Чикагода. Аябай жакшы иштеп, аябай көтөрүлүп кеткендер бар. Өзүнүн бизнесин кылып кеткендер бар. Анан ар кандай үйлөрдү, машиналарды алып, аябай жакшы жашоосун өзгөртүп кеткендер бар да. Анан көбүнчөсү эмелер, биринчи күйөөсү окуйт, байкелер. Андан кийин иштеп, нормально иштеп баштагандан кийин анан келинчегин окутуп, анан жанагы Айдана бакыттар байкелерге окшоп, мындай семейный айтишник болуп кеткендер аябай көп. Биз аны деген бирөөнү эле айтып, бир эле үй бүлөнү айтып атпайсызбы? Мен тааныган 10 чакты үй бүлө бар. Аябай көп ошолор. Азыр алардын турмуштары жакшы, экөө тең айтиде иштейт. Жалаң үйлөрдү алышкан, кээ бирөө Нью-Йоркто жашайт, кээ бирөө Пенсильванияда, Филадельфияда. Постоянно чогуу жүрүшөт, апапакай кийинген, кычырап алышып, эки жакка чыгышат, штаттарды кыдырышат. Абдан сонунда. Ошон үчүн мекендештерге мен ойлойм, биз мындай жасаш керек. Айтиде мисалы көп эле чочулайт да, мен барам, окей, окуйм, бирок мен кыла аламбы, кыла албайм, мен билбейм деп, менин колумдан келбейт. Башкалар мага караганда кичине умныйраак деп өзүн мындай ылдый көр басынгандар да бар да. Ошолорго айтарым, муну бир жасап көрүш керек. Анткени мен ушунча көп студенттерди көрдүм мындай. Даже келип мындай ноутбукту ачып көргөн эмес мурдачы. Келип өмүрүндө ачып көргөн эмес, анан келип, ой, мону басып алдым, эмне болот эми деп менден сурагандар болгон да. Анан ошондой уровеньден келет, 0дон баштап. 0дон баштап келет, бирок ошол аябай кыйналып болсо деле, кошумча болсо деле окуп, бирок 6 айдын ичинде жакшынакай кылып үйрөнүп, жумушка кирип иштеп кеткендер бар да. Анткени биз мындай ойлойт экенбиз да, Америкада чоң компанияда айтиде иштесе ал аябай умный го, анан тигиндей го, мындай го депчи. Көрсө андай эмес экен да. Мен өзүм киргенде да таң калгам да. Мен Чейзде иштегем да мен. Эң чоң банк. Банк, Чейз банкта. Чейз банктын эмесине кирсем, айтисине кирсем, аякта мындай аябай мындай жакшы билбеген эле адамдар да бар экен да, аябай көп экен ошондойлор. Мен таң калып калгам, булар кантип иштеп жүрөт биякта депчи. Ошону караганда, мисалы биздин мекендештер көп эле таланттуу болот. Жөндөмдүү келет, бир нерсени бат эле өздөштүрүп кетет го. Ошон үчүн мындай өзү бир жасап көрүшү керек, түшүнүш үчүн. Может кылып кетет, может кыла албай калат. Ошон үчүн биз да бул жакта 1 ай бекер окутабыз да. Мисалы келип 1 айдын ичинде мен что-то бала жаккан жок, же мен колумдан келбейт экен, мен түшүндүм десе, ал вообще төлөбөйт. Анда сонун экен да. 1 айда уже апелляция деп турбайбы? Мен дальше кетем же болсо кетпейм деп. Пробный да. Абдан туура айтып атасың да, абдан туура айтып атасың. Бул аюулар деле велосипед деп атпайбы? Аюулар деле велосипед, жаныбарлар велосипед деп атат. Адамдын колунан келбеген окат болбойт экен да. Бардык нерсеге келет экен. Англис тили жок, бир жылдан кийин карасаң шуулдатып сүйлөп атат. Айтыны билбейт, бир жылы карасаң күчтүү айтишник болуп кеткен. Мага деле көп суроолор берет да, байке 25 метр тракты кантип айдап жүрөсүңөр? Айдаса болобу дейт да. Мен айтам да, эмнеге болбойт? Эмне деген миллиондогон трак айдоочулар айдап жүрбөйбү? Башында кыйын болот, коркосуң, андан кийин көнөсүң, бир күн, бир жума, бир жыл, андан кийин көздү жумуп айдап каласың деген. Ошо айтыда деле ошондой сыяктуу. Анан жана абдан туура айттың, биз деле bir 10 жыл мурун келгенбиз да, чынбы? 10, 11, 12, 15 жыл келген мекендештер ошол келген учурда вообще
чытырман токойго кирип кеткенбиз да Америкага келгендечи. Эчтеке билбейсиң, эч ким маалымат жок, кагылып силкилип атып. Азыркы жашоо мына силер малатсы азаматсыңар, 6 жылдан бери биринчилерден болуп киргем деп атасыңар. Зато билгениңерди элге азыр көрсөтүп, окутуп, чокутуп направление үйрөтпайсыңарбы? Азыр маалымат аябай эле кенен. Ооба. Мен азыр келгендерге чын эле мындай эме болом да, мындай. Кээде кызганасың. Анткени сиз айткандай, мисалы, келгенде бизге эч ким эч нерсе деген жок, билбейсиң го. Азыр келгенде эле уже билет. Окей, трак мындай болот, IT мындай болот, анан доставка мындай, документиң мындай болот. Бүт эле билет да. Абдан туура, мына эсен иним абдан туура айтып атат. Азыркы келген мекендештер эркелеп келип атат да. Америкага келгендер эркелеп келип атат. Бүт маалыматтын баарын берип атабыз, видеолорду тартып атабыз, түз эфирлерди өткөрүп атабыз, суроолорун берет, кайра жооп берип атабыз. А биз келген учурда мында чытырман токоңго киресиң, анан капкараңгы токой, анан оңго кетемби, же солго кетемби, же түз барамбы? Аякка баргандан кийин дагы бир тупик чыгат. Эчтек билбейсиң, капкараңды көзүңдү байлап койгондой. Азыркы келген мекендештер уже план түзүп келет. Мен Америкага барсам, бул шаарга барам, бул адресте жашайм, мындай жумушта иштейм, мынча акча табам, андан кийин муякка барам, тияка барам, муякка барам деп план түзүп келет атпайбы? Канчалык турмуш эме болсо, жеңил болсо, эрки болот экен да кишилерчи. Биз келгенде мен эмне үчүн эсенинимден мындай башынан баштап автобиографиясын сураган жокмун. Өмүрбегиним сурап койгон. Келгем, Аляскага баргам, балык заводто иштегем, контейнерде жаткам, ачка болгонбуз, балыкты ыргытып тияктан алып бышырып жечүбүз, тигинткенбиз, бул кыйналдык, таксиде иштедим, тиякта иштедим, мыякта иштедим, идиш аяк жуудук деген. Алар ошондой, биз ошондой болчубуз. Азыркылар келгенде машина айдап, доставкада иштейт, андан кийин бүттү секирип кетет. IT-ге кетет, тракка кетет, тияк кетет. Көп физический жумуш жок да. Бул да болсо ошо сиздердин мына маалыматтарды жеткирип аткандардын эмгеги да. Болбосо кайдан билет, мисалы, келип. Жамандап атпайбы ошо блогерлер, булар аферисттер, булар акмактар, булар туура эмес көрсөтүп атат, тиги бу деп атпайбы? Ошол блогерлер болсо маалыматты кайдан алат? Грин карта деген эмне, грин картаны кантип оюндойт, каяка барыш керек, кантип толтуруш керек деп. Мындай маселелер деген мамлекеттик өрүбүндө көрсөтүлбөй атпайбы? Например, Кыргызстанда биринчи канал бар, мамлекеттик. Ошондон абдан көп маалыматтарды берсе, мекендештер билмек да. Аякта эчтеке маалымат жок, анан биз берсек, биз кээ бир эми 99% жакшы колдошот, рахмат деп буяка келгендердин баары. Анан аякта 1% же болсо 0,1% ушундай хейтерлер бар экен, анан жамандап анан настроение түшүрө беришет. Ошондойлор бар бизде тек. Бул биздин Кыргыздын да эмесинде бар бир аз ушундайчы. Көрө албастык, анан бири-бирин тартмай, анан ушундай характерибиз бар го. Ал нерсе эме мен Кыргызстанга барганда дагы ушундай байкадым. Байкалдыбы? Мен 10 жыл дегенде бардым да. Ооба. 10 жыл дегенде бардым. Мен өзүм 40 айылда, мисалы, мен Баткенден болом. Баткенде төрүлүп өсүп, анан мындай кичинекейим ошакта өтсө дагы, бирок 10 жылдын ичинде уже эме болуп калат экенсиң да, өзгөрүп кетет экенсиң. Американын жашоосунда жашай берип. Анан Кыргызстанга барганда кадимкидей багы башка улуттун адамдарындай мындай шок болдум да. Биз кыргыздар ушундай беле дегенсипчи. Аябай мындай таң калыштуу эле, кызыктуу адамдар да бар да, аябай көп. Эми эчтеке болбойт эми, турмуш өтүп атат, оңолобуз. Жаштарда, келечек жаштарда дейбиз, жакшы жаштарда чыгып келатат, акылдуу жаштар чыгып келатат, билимдүү жаштар чыгып келатат. Анан оңолобуз. Самый главный келечек астыда. Ушундай эме болуп калды, анча-мынча интервью дегенби, же кандай маалымат берген ушундай чакан видео болуп калды. Азыр эшикке чыкканда ошо үстүнөн дрон учуруп, бир кооздоп коебуз. Фундамент турду да. Үйдүн бүт баарын эмеси турду, каркасы турду, фундамент турду. Эми азыр эшикке чыкканда анча-мынча эме кылып коебуз да, косметика кылып коебуз. Болот, жарайт. Чоң рахмат, абдан чоң рахмат. Эсенибизге абдан чоң рахмат. Жакшынакай маалымат болду. Анда дагы кийинчерээк дагы кезгесиз, анан улантып башкача эмелерди, видеолорду болду. Биз ушул жердебиз, ушул жерге жайгаштык. Чикагога келгениңиздерди келип туруңуздар. Жакшы. Ушул жерде болобуз. Мияка ушул видеонун ылдый жагына эме кылып коебуз, бүт данныйларды жасабыз. Эсен инибиздин Instagram баракчасын коюп коебуз. YouTube канал жок, же барбы? YouTube жок. Эми кийинчерээк ачып койсоңор деле болот. Жакшы да. Ошол бүт маалыматтардын баарын беребиз, Рахмат. Давайте, жакшы анда. Ийгилик. Мына видеонун акыры биз экинчи кабатка көтөрүлгөнбүз. Бул болсо ошол имараттын кире бериши.
Бул жакка ар кандай жашыл өсүмдүктөрдү коюп коюптур. Азыр биз эшикке чыгалы дагы дронду учуралы, үстүнөн бир сире карайлы. Анан жолго чыгалы. Кыргыз комьюнитисин көздөй, достор. Мына аба ырайы абдан сонун, күндөр тийип атат. Бул жакта дагы ошо турган машиналардын көбү мекендештердин айдап жүргөн унаалар экен. Мына бул жактан карап койсок болот. Абдан чоң имарат экен, тетигил жерден баштап бул жерге чейин барат экен. Бул имараттын ар жагында bir суу бар экен. Азыр дрон менен учурганда көрүнөт болуш керек. Баарыңыздарга ийгилик. Сиздер менен коштошуп коеюн. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар, достор. Бул имаратта жайгашкан IT мектеби. Артында ушундай кооз көлчө бар экен. Мына Америкадагы жаныбарлар коркпой жаныбызга чейин келип атат. Каздар. You